Кыргыз тили 3-класс. Саламатсыңарбы балдар? Силерге теле сабактар жагып жатабы? Маанайыңар жакшыбы? Келгиле, маанайыбызды көтөрүп алабыз. Бөбөктөргө жылмайып, кайгырганды билбейбиз. Шайыр шаңдуу балдарбыз. Сабакты биз баштайбыз. Анда эмесе бүгүнкү тема өмүр баян мүнөздөмө жазуу. Сабактын максаты жаңы тема боюнча түшүнүк аласыңар, суроолорго жооп бересиңер, берилген тапшырмаларды туура так аткарганга аракет кыласыңар. Өмүр баян кимдир бирөө өзүнүн өмүр жолун баяндап жазышы. Өмүр баян да адамдын эмгек жана коомдук ишмердүүлүгүнө байланыштуу негизги фактыларды камтыйт. Бул иш кагазы кадр тандоодо көп суралат. Өмүр баяндын маалым даректери, иш кагазынын аталышы, текст аты жөнү, туулган жылы, айы, күнү, ата-энеси, бир туугандары жөнүндө кыскача маалымат, билими, адистиги, иштеген жерлери, акыркы иштеген жери, сыйлыктары, коомдук иштерге катышуусу, үй бүлөлүк абалы, үйүнүн дареги. Мүнөздөмө. Мүнөздөмө бул мекеме жетекчисинин же коомдук уюмдун атынан кызматкерге берилет жана билими жөнүндө жалпы тартиптүүлүк, жүрүш-турушу, иш мамилеси, чеберчилиги мүнөздөлөт. Мүнөздөмө кызматкердин өтүнүчү боюнча же башка мекеменин уюмунун өтүнүчү боюнча берилет. Мүнөздөмөнүн маалым даректери төмөнкүлөр. Мүнөздөмө алуу үчүн маалымат, мүнөздөмө алуунун иш орду, окуу орду, туулган жылы, улуту, билими, аты жөнү, мүнөздөмөнүн аты, иш кагазынын тексти, мекеме жетекчисинин аты жөнү, кызматы, мекеме жетекчисинин колу, берилген күнү, мөөрү. Анда эмесе балдар биринчи конуга көңүл бурсак. Балдар, суроолорго жооп берилечи. Сөздөрдүн мааниси кандай? Өмүр баян. Өмүр таржымалуу грек сөзүнөн алынганда, өмүрдү баяндап жазуу дегенди түшүндүрөт. Өмүр баян жазып же окуп көрдүңөр беле? Аны силер жооп бересиңер. Ал эми эмне үчүн дегенде, ар бир адам өзүнүн өмүр баянын так туура жазышы керек. 4. Ал бирдей жазууда болбойт. Ошого байланыштуу ар бир адам өзү жөнүндө маалымат ар кандай жазат. 2 көнүгүү. Өмүр баянынын үлгүсү. Көчүрүп жазып, анын жазылышын үйрөнгүлө. Мен Замирбек кызы Айгерим 2001-жылы 28 октябрда Бишкек шаарында туулгам. 3 бир тууганмын. Атам экономист, апам тарбиячы. Мен 3 жашымда номер 61 бала бакчада тарбияланып, 2007-жылы номер 20 мектеп гимназиясына 1 классына кабыл алынганмын. Азыр 3 класста окуйм. Мектепте англис сабагын абдан жакшы көрөм. БИИР катышып, мектепте эң жакшы деген бага окуганым үчүн мактоо баракчаларын алгам. Мүнөздөмө. Бул мүнөздөмө Нарын шаарындагы номер 10 орто мектебинин 3 классынын окуучусу Рыспекова Элизага берилет. Элиза бул мектепте 1 класстан бери окуйт. Ал мектептеги алдыңкы окуучулардан сабактардан 4 жана 5 деген балларды алат. Сабакты себепсиз калтырбайт. Класстын президенти, кийимин дайым таза кармап, тыккан жүрөт. Жолдошторун сыйлайт, мамиле жасайт жана жардам аябайт. Элиза ырдаган жакшы көрөт. Шайыр шайдат жана боорукер. Ата-энесинин жалгыз кызы болсо да бир аз эрке. Мүнөздөмө Рыспекова Элизага мыкты окуучу конкурсуна катышуу үчүн берилет. Мүнөздөмө класс жетекчиси Айдарлы Жылдыз Аканова. 3 көнүгүү. Эми өзүңөрдүн өмүр баяныңарды жазгыла. Балдар, мага жөнөткөнү унутпагыла. 1, 2, 3, 4. Научиться петь так сложно, но можно, если очень захотеть. Упражнение на дыхание, страдание, но нужно потерпеть. А я так хочу погулять, до утра в компьютер играть. Мама, папа, я так устал. Балдар, бир аз эс алып алдыкпы? Анда эмесе 4 көнүгүүгө өтөбүз. Бири-бириңердин өмүр баяныңар тиешелүү маалыматтар жөнүндө суроочу уюштургула. Мисалы, сен кайсыл жерде төрөлгөнсүң? Мен Таласта төрөлгөм. 1 класска качан бардың? Жана башка ушул сыяктуу. Балдар, бүгүнкү сабак силерге түшүнүктүү болсо, үйгө тапшырма алып алгыла. 5 көнүгүү. Көркөм сөздүн колдонуп, мен чоңойгондо кандай адам болом деген ой жүгүртүү текстин түзгүлө. Көркөм сөздөр: ачып көздү жумганча, алмабыш озма туш, 5 өрдөгүн учуруу, ак сүтүн актоо, атанын баласы.
Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыз ушу менен аяктады. Саламатта калгыла.